Коронавирустун тарап кетпешине каршы эң жакшы жолу бул колду жуу. Бирок эмнеге андай? Кептин баары самында. Кадимки самын, кир самын, суюк самын. Иши кылып кандай гана түрү болбосун, самын коронавируска окшош вирустардын баарын түп тамыры менен жок кылат. Бул коронавирустун көрүнүшү. Анын сыртында протеин жана майдан турган катмар бар. Вирустар сиздин колуңузга окшош жерлерге оңой эле жармашып алышат. Бирок колуңузду суу менен эле жууганыңызда суу вирустун үстүнөн эле агып түшөт. Себеп вирустун баягы майлуу катмарында. Мисалы, эгер майды сууга куйсак эмне болот? Май өзүнчө, суу өзүнчө болуп тура берет, аралашып кетпейт. Бирок самын кошсок, заматта баягы май ээрип сууга аралашып кетет. Самындын ичинде эки жактуу молекулалар бар. Молекуланын бир жагы сууга, экинчи жагы майга жармашат. Ошондуктан самындын молекулалары суу жана майга тийгенде бул эки тараптуу тартылуу майды бөлүп сууга аралаштырып салат. Эми коронавирустун молекуласына кайрылсак, сыртындагы май катмары баарын камтып турат. Самын тийгенде ал катмар бузулат. Бул вирустарды самын жөн эле бузуп кирип, вирустарды мындайча айтканда талкалайт. Вирустун талкалагандан кийин зыяны жок калдыктары мынтип агып кетет. Бирок вирусту талкалаш үчүн убакыт керек. Тагыраак айтканда 20 секунда убакыт керек. Эгер жөн эле чайкасаңыз, эчтеке кетпейт. Эгер самын менен 5 же 10 секунд жуусаңыз, колуңузда дагы деле вирус калат. Бирок толук 20 секунда самындап жуусаңыз, самын вирусту талкалап кирди десе болот. Антисептиктин курамында спирт болгон үчүн ал дагы вирустарды жок кылат. Самынга окшоп спирт да баягы май катмарды талкалап кирет. Бирок эгер колуңуз кир же тердеп турган болсо, спирттин жардамы азаят. Самындын болсо кайсы түрү болбосун, баары универсалдуу вирус өлтүргүч болуп эсептелет. Антибактериалдуу дегенге деле көңүл бурбасаңыз боло берет. Болгону толук 20 секунда жууңуз. Самын вирустун эң күчтүү душманы.